Түштүк Корея дүйнөлүк технологиялык лидер, маданий экспортер жана жандуу демократия. Бирок болгону бир нече ондогон жыл мурун бул өлкө аскердик башкаруунун алдында согуштун жана жакырчылыктын запкысын тартып жаткан. Түштүк Корея кантип генералдар башкарган өлкөдөн бир муундун ичинде демократияга айланды. Жапония 1910 жылдан тартып экинчи дүйнөлүк согушта жеңилгенге чейин Кореяны башкарып турган. Корея акыры 1945 жылы бошотулган. Бирок боштондук бөлүнүүнү алып келди. Кансыз согуш Корея жарым аралын экиге бөлдү. Түндүгүн Советтер Союзу, түштүгүн АКШ колдоого алды. 1950 жылы Түндүк жана Түштүк Кореянын ортосунда согуш башталып, ага тез эле дүйнөлүк державалар тартылды. Кытай менен Советтер Союзу Түндүктү колдоду. АКШ баштаган Бириккен Улуттар уюмунун күчтөрү Түштүккө жардам берди. Согуш 3 жылга созулуп, миллиондогон адам каза болуп, жарым арал урандык айланды. Түштүк Корея согуштан аман калды, шайлоо өткөрдү. Бирок демократия көбүрөөк убада бойдон кала берди. Ли Сынман 1948 жылы Түштүк Кореянын биринчи президенти болуп калды. Бара-бара анын башкаруусу авторитардык нукка бурулуп, ал өз президенттигин белгисиз мөөнөткө узарткан. Бирок 1960 жылы студенттердин массалык протесттеринен кийин кызматтан кетүүгө мажбур болгон. 1961 жылы аскердик төңкөрүш аркылуу бийликке генерал Пак Чон Хи келген. Андан соң 20-кылымдын эң чоң экономикалык өзгөрүүлөрдүн биринин доору башталды. Пактын тушунда Түштүк Корея текстил өнөр жайынан баштап, болот жана кеме куруу сыяктуу оор өнөр жайга, кийинчерээк электроникага өткөн. Өкмөт Samsung жана Hyundai сыяктуу үй бүлөлүк конгломераттарды, чөбөлдү түзүүгө жардам берди жана Түштүк Кореяны дүйнөлүк өндүрүштүк күчкө айлантты. Ал Ханган дарыясынын боюндагы керемет деп аталып калган. Ханган дарыясындагы керемет 1960 жылдардан 90 жылдардын аягына чейинки мезгилди билдирет. Анда Түштүк Кореяда болуп көрбөгөндөй ылдамдыкта ири экономикалык өсүш болгон. Бул өлкөнү өзгөрткөн демократиялаштыруу жана ааламдашуу менен коштолду. Бирок кереметтин өз баасы бар болчу. Тез өсүшкө жетүү үчүн Пак режими узак жумуш убактысына, аз айлык акыга таянган. Профсоюздар катуу көзөмөлгө алынган. Каршы пикир айткандар куугунтук жеген. Экономика өстү, бирок саясий эркиндиктер чектелди. 1979 жылы Пак өзүнүн чалгын кызматынын башчысы тарабынан өлтүрүлгөн. Башаламандык шартында бийликти дагы бир генерал Чон Ду Хван басып алган. 1980 жылы Кванжу шаарынын эли демократия үчүн митингге чыкканда Чондун режими күч менен жооп берди. Жүздөгөн адам каза болду. Бийлик шаарды оочулонтуп, күч колдонгондугу тууралуу кабарды басып койгон. Бирок кийинчерээк Кванжу окуясы авторитардык ырайымсыздыктын символуна айланды. 1987 жылдагы июнь козголоңу Түштүк Кореянын демократияга ээ болушунун эң маанилүү учурларынын бири болуп эсептелет. 5 миллионго жакын адам көтөрүлүп, саясий системадагы реформаларды талап кылышты. Буга аскердик режимдин эч бир талаптагыдай шайлоолорсуз эле кийинки президент ким болоорун жарыялаганы себеп болду. Студенттер, жумушчулар жана жарандык коомдун лидерлери бир нече жума бою улуттук нааразылык акцияларын өткөрүштү. Алар эркин шайлоону жана конституциялык реформаны талап кылышты. Бул жолу режим моюн сунду. Жаңы демократиялык конституция кабыл алынды. Ал эми Түштүк Кореяда шайлоочулар биринчи жолу чыныгы демократиялык президенттик шайлоого катышты. Демократия көркүнө келгенин бүгүн протесттерден, шайлоолордон жана сот залдарынан көрүүгө болот. Ал жаңжалдар, импичмент жана жакында эле болгон чоң саясий кризис аркылуу сыналды. Түштүк Кореянын демократиясындагы көйгөйлөр мурдагы президент Юн декабрда согуш абалын жарыялаганда даана көрүндү. Ал окуя студенттик кыймылдардын баарын көргөн улуумундагы адамдарга көп нерсени эске салды. Алардын көбү демократияга жетүү үчүн ошол кездеги бийликке каршы күрөшкөндөр. Албетте, дүйнөнүн башка көптөгөн өлкөлөрүндөй эле Түштүк Кореянын демократиясы кыйынчылыктарга, анын ичинде кеңири жайылган коррупцияга дуушар болуп келет. Дагы бир көйгөй коомдогу жаатташуу, анын үстүнө үмүтсүздүк сезими да бар. Анткени көбү Корея коомчулугунда социалдык мобилдүүлүк жетишсиздешет. Ал эми элиталык башкаруучу класстагы коррупцияга байланыштуу жөнөкөй адам коомдо жогору көтөрүлө албайт деген теңсиздик сезими да жок эмес.
Түштүк Корея демократияны куруу үчүн узак жолду басып өттү, бирок андагы адилеттүүлүктү сактоо боюнча аракеттер дале уланууда.